Алматыдан өйдө көздөй чыга албай койдук. Себеп дегенде кар уруп атат. Жолдун баары тайгалак. КамАЗдар жолдун тияк четине, бияк четине тайгаланып, жолдор жабылып калды. Машиналар бири-бири менен сүзүшүп калып атышат. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктарды билип туруу үчүн подписаться деген кнопканы басып, жандагы куңгуроочоонда баса кетиңиздер. Ошондой эле лайк басып койсоңуздар, биздин каналга аябай чоң жардам болот. Бишкек-Ош-Унаа жолунун Арал жана Сосновка постунда оор жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, Жалал Абад облусунун Токтогул районунда Бишкек-Ош-Унаа жолунда кар жаап жаткандыгына байланыштуу кырсыктарды алдын алуу, жарандардын кырсыкка кабылуусуна жол бербөө жана жол тыгындарын болтурбоо максатында саат 18:40 тартып Арал постунда оор жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө эртең мененки саат 7:00 чейин киргизилди. Ошондой эле аталган унаа жолдун Чүй облусунун Жайыл районунда жайгашкан Сосновка постунда саат 17:30 тарта прицеби бар оор жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө киргизилди. Ал эми жеңил унаалар өтүүдө. Урматтуу айдоочу жана жүргүнчүлөр, кырсык катталган учурда 112 номерине байланышыңыз. Ошондой эле жолдун ачылышы тууралуу маалыматты алсаңыз болот. Чалуу акысыз жана күнү-түн иштейт. Коопсуздук үчүн унаалардын дөңгөлөгүн кышкыга алмаштырып, аралыкты сактаңыз деп айтылат билдирүүдө. Бүгүн Бишкек-Ош-Унаа жолунун 425-чакырымында Жалал Абад облусу жолго таш кулады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, жолго болжол менен 50 куб метр таш кулап, жолду эки тараптуу жаап калган. Жерине атайын техникалар тартылып, саат 15:13 жол бир тараптуу ачылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алыскы жолго чыккан айдоочуларга унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо